Бул сабакта англис тилинин окуу жолдору менен таанышуубузду улантабыз. Жадамга Easy English китебин колдонобуз жана Pronunciation. бөлүгүнө көңүл бурабыз. Демек автор бизге төмөнкүдөй мисалды берип жатат. 1-1-1. Little dog run. Жана бул жерде one жана run сөздөрүнө көңүл бурсак, негизинен түрлүү жазылса да, бирок окулушу бири-бири менен уйкаш келет экен. Жана бул бизге жөнөкөй жыйынтыкты берип жатат. Англис тилинде тамгалардын окуу жолдору кыйла айырмаланат экен. Жана мисалыбызга көңүл бурсак, n тамгалары бирдей болсо да, үндүү и жана o, u тамгалары айырмаланган түрлүү добушту берип жатат. Бул биздин жыйынтыгыбызга төмөнкүдөй тактоо иретин көрсөтүп жатат. Үндүү тамгаларга тиешелүү экен. Үндүү тамгаларыбыз кайсы эле? A, E, I, O, U, Y тамгалары. Төмөнкүдөй биринчи эрежебизди белгилеп кетелик. Үндүү тамгалар ачык муунда алфавиттегидей окулат. Бул эрежени 4 бурчтуктун ичине белгилеп алсак, демек үндүү тамгаларыбыз бул жогору айтылып кеткендей, ал эми ачык муун деп эмнени айтабыз? Муну төмөнкүдөй түшүндүрсө болот. Мисалы, алфавит деген сөздү алалык. Бизде мектепте өткөндөй эле алаканыбызды оозубуздун астына коюп сөздү айтсак, жана канча жолу астыңкы жагыбыз колго тийсе, ошончо муун бар деген эреже дагы эле эсимде бар. Демек, алфавит 3 муун болуп жатат. Муун тууралуу төмөнкүдөй жыйынтыктарды жазса болот экен. Муун бул сөздүн куруу бөлүктөр экен. Экинчиден көңүл бурсак, ар бир муундун ичинде жок дегенде бир үндүү тамга бар экен. Ал эми ачык жана жабыктылыгы эмне менен байланыштуу экен? Кайрадан авторго кайрылсак, төмөнкүдөй түшүндүрүп жатат. Эгерде ушул муунубуз үнсүз тамга менен бүтсө, анда жабык экен. Эгерде үндүү тамга менен бүтсө, анда ачык экен. Демек, биринчи муунубуз бул жабык муун экен. Анткени үнсүз тамга менен аякталат. Жана экинчи муунубуз болсо ачык экен. Анткени үндүү тамга менен аякталат. Ал эми үчүнчү муунубуз болсо ошондой эле жабык муун. Анткени үнсүз тамга менен аякталат. Бул болсо жалпысынан муундарга таандык болсо, ал эми ачык муунга дагы кошумча белги үндүү тамга менен аякталат экен. Эми мисалдардын негизинен карап көрөлүк. A тамгасы жана төмөнкү эки сөздөрдү салыштырып көрөлүк. Негизинен мындай сөздөр англис тилинде көп учурларда кездешет. Бул бир муунду жана аягында угулбаган же окулбаган и тамгасы бир муундан турат экен жана үндүү тамга менен окулбаса да аяктап ачык муунду түзөт экен. Ал эми экинчи мисалыбыз болсо үнсүз тамга менен аяктап жатат. Жыйынтыгы жабык муун. Жана биздин эрежебизге таянып окуганды аракет кылып көрсөк, биринчи кезекте ачык муунубуз биз жогору айткандай эле алфавиттегидей окулат экен. Демек, биринчибиз L тамгасы алфавиттегидей A, демек бул lame деп окулат экен. Сөздүк менен текшерип алабыз. Негизинен туура болуп чыкты. Ошол эле кезекте жабык муунда бизде кандай окулат? Муну биз эрежеде белгилеп кеткен жокпуз. Жана бул жерде spam окулат болуш керек. Азыр сөздүктөн текшертип алабыз. Транскрипция белгилерине таянсак, эрежелерге ылайык болуп чыкты. Ошондой эле калган үндүү тамгалар менен бул жалпы эрежени колдонсо болот экен. Дагы бир мисалды келтирип көрсөк, мисалы и тамгасына жана жабык муунда кайсы сөздү тандасам, мисалы pen, калемсап. Ал эми ачык муунга болсо female, аял зат.
Demek birinci misalımız jabık muğun eken. Emne üçün jabık? Ankeni ünsüz tamga menен ayaktaldı. Bu uçurda i tamgası degen doğuş verir eken. Sözdük men tekşire alabız. Pen. Al eме ikinci misalımız iki muğundan turat eken. Female. Jana birinci muğunumuz açık muğun eken. Ankeni i ündü tamga menен ayaktaldı. Jana bu uçurda alfabettegidey i degen doğuş verir eken. Sözdük men tekşire alalım. Female. Ошондой эле O, I, U тамгалары ушул жалпы эрежеге көптүк учурларда баш ийет экен. Жана муну кандай эстеп алса болот? Мисалы, wrote деген сөздү алалык. Транскрипциясы кандай болот экен? Wrote. Ал эми бул муунду ачып койсок, мисалы I тамгасын кошуп, анда бул учурда кандай болот деп ойлойсуңар? Алфавиттегидей wrote болот экен. Demek açık muğunda alfabettегидей açık doğuş verir eken. Ал эми жабык muğunda doğuşu жабык жана төмөн болот экен. Бул сабактын соңуна чыктык. Тиешелүү көмөгү жана жардамчы окуу жабдыктарын биздин сайтыбыздан таба алсаңар болот. Ак билим чекиткейчи эмки сабакка чейин саламатта туруңар.